Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков коопсуз шаар жана бузуулардын бирдиктүү реестри автоматташтырылган маалыматтык тутумун ишине мониторинг жүргүздү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылдын 8 айында бузуулардын бирдиктүү реестри тутумунда 267 миңден ашуун протокол катталып, 426 миллион сомдон ашык суммага айып салынган. Жеңиш Разаков бузуулардын бирдиктүү реестри тутумун мындан ары карай өркүндөтүү зарылдыгын белгилеп, ИИМге бир жумалык мөөнөттө коопсуз шаар автоматташтырылган маалыматтык тутумун бузуулардын бирдиктүү реестрине интеграциялоону тапшырды. Ошондой эле вице-премьер-министр Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборуна барды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча бүгүнкү күнү коопсуз шаар долбоорунун алкагында 400 миңден ашуун жол кыймылынын эрежелерин бузуулар катталган. 178 миңге жакын эреже бузуу боюнча 200 миллион сомдон ашык айып пул төлөнгөн. Бишкекте фото жана видео байкоо камералары орнотулган жерлерде жол кырсыктары 52%га кыскарган. Жаракат алгандардын саны азайган. Чүй облусунда аппараттык программалык комплекстер коюлган жерлерде жол кырсыктары 70%га чейин кыскарды. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тийиштүү мамлекеттик органдарга коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын сапаттуу жана өз убагында ишке ашыруу боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле Ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол кыймылынын эрежелерин бузууларды каттоого байланыштуу чырлуу жагдайларда калкты сапаттуу тейлөөгө чакырды. Кыргыз Республикасынын аймагында коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу маселеси каралып атат. Экинчи этаптын алкагында Кыргыз Республикасынын аймагында чоң шаарларда жана жолдордо 306 аппараттык программалык комплекс орнотуу маселеси каралган. Бул боюнча азыр тиешелүү конкурстук заявкалар берилип, азыр ошол тиешелүү компаниялардын дал келе тургандыктары бул ошо комиссия тарабынан каралып атат. Экинчи этаптын алкагында ошо Кыргыз Республикасынын Бишкек жана Чүйдөн башка дагы бардык областтарында коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча маселе каралган. Жаңы окуу жылы 2-сентябрдан башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Бул жылы 1-сентябрь билим күнү жекшемби күнүнө туура келгендиктен 2-сентябрда саат 9:00 өлкөдөгү бардык мектептерде билим күнүнө арналган салтанаттуу линейкалар жана сабактар өтүлөт. Сабактар 3-сентябрдан баштап өтүлүп баштайт. 2019-2020 окуу жылына базистик окуу планы Билим берүү министринин буйругу менен бекитилген. Горит склад Беко. Бишкек шаарынын Москва жана Интергелпо көчөлөрүнүн кесилишинде кампадан өрт чыкты. Бул тууралуу саат 11:23 маалымат түшкөндүгүн ÖKM'ден билдиришти. Учурда өрттү өчүрүүгө жалпы 5 бөлүм тартылып, жеринде иш алып барууда. Усиливается жестко, да? Да, надо отходить, сейчас будут. Бүгүн 21 августта Ош тазалык ишканасына жергиликтүү бюджеттин эсебинен алынган жаңы атайын адистештирилген техникалар тапшырылды. Шаар мэри Талабек Сарыбашев жаңы техникаларды алуу үчүн жергиликтүү бюджеттен 30 миллион сом бөлүнгөнүн билдирди. Эми шаардагы тазалыкты жаңы техникалар менен тейлейбиз. Бул албетте толук жетиштүү эмес. Жакынкы айларда Европадан дагы жаңы техникалар келет. Мындан тышкары эскилиги жеткен таштанды таштоочу контейнерлер да жаңыланат. Бул жасалып жаткан иштердин баары Ош шаарынын тазалыгы үчүн. Тазалыкта иштеген кызматкерлерге да өзгөчө көңүл бурулат, деди шаар мэри. Ош тазалык ишканасына 13, муниципалдык менчик башкармалыгына 1, шаардык турак жай коммуналдык башкармалыгына 1 жаңы техника Ош шаарынын борбордук аянтында салтанаттуу тапшырылды.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун ден соолугу канааттандырарлык. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме социалдык тармактарда Сапар Исаковдун оорусунун диагнозун аныктай албай жатышат деген кептер чындыкка кошпой турганын жазды. УКМКнын тергөө абагында отурган Исаков 16 августтан бери улуттук госпиталда жатат. Ага кыр арка артериясынын синдрому деген диагноз коюлган. Мындан баш айланып ооруйт. Бир нече дарыгер Исаковду текшерүүдөн өткөргөндөн кийин консилиум болуп, анын номер 2 неврология бөлүмүндө дарылоо сунушталган. Интернет тармагында Курманбек Бакиевдин Жалалабад аттуу ырына бийлеп жаткан видеосу тарады. Видеонун авторунун айтымында Бакиев жубайы менен бийге түшкөн. Мындан тышкары тасмадан Жаныш Бакиевди дагы көрүүгө болот. Интернет колдонуучуларынын арасында Атамбаевдин камалышынын урматына шапар тээп жатат. Бири камалып жатса, экинчиси бийлеп жүрөт. Бийчи деген өңдүү билдирүүлөр жазылган. Эске салсак, Бакиев буга чейин 2007 жылы 31 август эгемендүүлүк күнү белгиленип жатканда Ала Тоо аянтында Андижан полкасына бийлеген. Кыргызстандык волейбол боюнча курамасы борбордук аймактык командалар арасындагы Азия биринчилигинин жарым финалына чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын волейбол федерациясынан билдиришти. Мелдеш Непалда өтүп, ага 7 команда катышууда. Кыргызстандын курамасы А тайпасына түшүп, Мальдив жана Непал курамалары менен ойногон. Кыргызстандык спортчулар 2 кураманы тең утуп алышкан. Ошентип 6 упай топтогон кыргызстандык спортчулар өз тайпасында биринчи болуп, жарым финалга чыгышкан. Жарым финалда алар Б тайпасында экинчи орунду алган команда менен ойнойт.